Саламатсыздарбы? 5 каналдын түз эфиринде шаардыктар программасы. Менин атым Гүлзат Иманова. Бүгүн биз Бишкек шаарынын Свердлов районунун ишмердүүлүгү жөнүндө талкуу кылмакчыбыз. Жана студиябызда конокто Бишкек шаарынын Свердлов районунун акими Осмонов Мурат Мукашбекович. Мурат мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Студиябызга кош келипсиз. Алгач эле программабыздын форматы менен сизди тааныштырып кетсем. Программабыз 1 саат бою жүрөт. Анын жүрүшүндө көрөрмандарыбыз ушул сиз жетектеген Свердлов районунун ишмердүүлүгү жөнүндө, көйгөйлөрү жөнүндө эгер суроолор бар болсо, түз эфирде биз менен байланыша алышат. Жана ушул жерден көрөрмандарыбызга студиядагы байланыш номерлорду эскерте кетсек, 0312 59 20 70, жана WhatsApp номерубуз 0709 92 10 20. Эгерде сиздерде бүгүнкү темабызга байланышкан суроолоруңуздар бар болсо, биз түз эфирде Свердлов районунун акимине узатканга даярбыз. Анда эмесе, Мурат мырза, ушу маегибиздин башында эле сиз башкарган ушу Свердлов району жөнүндө кыскача маалымат угуп кетсек, калкынын саны, канча калктуу конуш жайгашкан дегендей. Саламатсыздар бир жолу. 1958 жылы ушул Кыргыз ССР деп койчу, ал кезде Бишкек Фрунзе аймагында 3 район түптөлгөн. 3 райондун бирөөсү ошо Свердлов району деп аталган. Анан 1964 жылы кайрадан административдик өзүнчө бөлүнүп чыгып, толугу менен Свердлов району деген макамына ээ болгон да. Анан айта кетсек, район абдан чоң, 33,4 чарчы километрге ушундай созулган. Бул айта кетсек, ушу оңоюраак мындай түшүндүрө кетсек, поезд жолунун ылдый жагы, биздин Борборостагы поезд жолунун ылдый жагынан Дордой базарына чейин созулган болчу. Күнбатыш жагы Учкун жаңы конуш. Эми Свердлов районунда жаңы конуштар абдан көп. Бизде 14 жаңы конуш бар, ошонун 8 ири конуштар 30 жылдан бери ушундай макамы бар, жаңы конуш деп келет жатат. Алардын инфраструктурасы дагы бүгүнкү күндө абдан жакшы, мындай көчөлөрү, бүт коммуникациялардын баары тең иретке келтирилген. Андан кийинки жаңы конуштар дагы, майдалары дагы бар, ал жерде көйгөйү дагы көп. Бирок ошого карабастан жылдан жылга биз өзүбүздүн иш пландарыбызга кошуп, четинен ошол пландын негизинде бүт көйгөйлөрдүн четинен чечип келатабыз. Айта кетсек, райондо мындай официалдуу түрдө, расмий түрдө статистикалык данныйларын таянсак, 240 000 адам жашайт деп бизге келип жатат. Бирок биз өзүбүздүн дагы көз карандысыз эсептеген компаниялар менен дагы шайлоо учурунда дагы эсептеп келсек, бир 300 000дин тегерегинде биздин жарандар ушу биздин райондо жашайт экен. Жакшы, эми ушул 2021 жылы өзүңүздөрдүн алдыңыздарга пландаштырган пландарыңыздар менен бөлүштүрө кетсеңер, Свердлов району боюнча канча көчө ремонттолгону жатат? Ушу алдын ала айта кетиш керек да, 2020 жыл баардыгыбыздын башыбыздан ошол пандемияны өткөздүк. Абдан бул оор экономикабызга ушундай оор сокку болду. Мунун кесепети дагы созулуп, мындай 1 жылга эмес, бир нече жылга сезилет деп мен, созулат деп ушу эсептеп турабыз. Кудай сактасын. Эми ошо 20 жылы биздин өзүбүздүн бюджетибизден дагы калып 146 миллион сомго чейин акча каражаты түшпөй калды. Бул район үчүн абдан мындай сезилип турат. Анткени биздин райондо 22 000ге жакын пенсионер жашайт. Пенсионерлер. Алардын ай сайын бир айлык эле төлөмү 160 миллион сомдун тегерегинде турат да. Ушундай бир оор кестер болду. Мугалимдердин айлыктарын жана айлык маянынан тышкары отпускага чыгышат май айларында. Ошо отпускка чыга турган кезде дагы акча каражаттарын чечиш абдан оор болду. Ошондуктан биздин долбоорлор 20 жылдын долбоорлору толугу менен аткарылбай калды тилекке каршы. Элден мурда ошо биздин жашоочуларды илдеттен сактап калуу иш аракеттерибизди кылдык.
жана гуманитардык жардамдар, күндүзгү стационарлар, дары дармек, ушу чет өлкөдөн келип самолеттор келип конуп атты, аларды өзүбүз тосуп алып ошо обсервацияларга жайгаштырып, обсервациялардын акчаларын төлөп атып, ошо тилекке каршы ушундай көп акча каражат кетип калды. Бирок бир жакшы жери бар, ошол кезде бул илдет башка мамлекеттерге караганда туруктуу болуп, ошол бир шаар ичин ошо кызматкерлер, биздин элибиз, волонтерлор кармап калды да. Ал эми азыркы жылдын титулун карасак, азыркы жылдын пландарын карасак, көбүнчө эле ошол басымдуу бөлүгү 20-жылы жазалбай калган долбоорлор өтүп 21-жылга өтүп титулдарга келди. Ал жерде айта кетсек, сиз өзүңүздөр билгендей, сиз жакшы билет экенсиз, Кытай мамлекетинин өкмөтүнүн гранты бар. Экинчи фазасы жүрүп жатат. Ошонун экинчи фазасы жүрүп жатат. Бул боюнча кеңири маалыматты интернетте жайгашкан, массалык маалымат каражаттар да бул жөнүндө көп айтып жатышат. Бул абдан бизге керектүү, былтыр ушу бүтчү экинчи фазасы ушу былтыр бүтмөк, бирок ошо быйыл биз эми жетишип, ошол темпке жетишип, биздин көчөлөрүбүздүн баарын тең асфальт менен басып алышыбыз керек, ошо планга берген. Ал эми планга дагы айта кетсек, экинчи фазадан тышкары өзүбүздүн бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен дагы жолдор оңдоп түзөө долбоорлору каралган да. Айта кетсек, Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишкананын жана биздин администрациянын ортосунда титулдук баракчаларыбызды салыштырып карап ушу кайрадан ревизия кылып, быйыл Кудай буйруса 7 көчө бүтмөй болду. Анын жалпы узундугу 4 километрге жакын да, 4 чакырымга жакын. Кытайдын грантынын экинчи фазасынын негизинде биз быйыл 11 көчөнү киргизкенбиз. 11 көчөнүн 3 көчөсү, 3 объектиси башталды. Биздин шаардыктар, райондун тургундары көрүп жатышат. Анча-мынча мындай ыңгайсыз абалда калышты кээ бир көчөлөр. Бирок ошого карабастан биз альтернативдик жолдорду таап берип, азыр баягы тыгындар болбош үчүн ошо өзүбүздүн ГАИ кызматкерлери менен, МТУ жана МАП башчылары менен чогулуп ошо өзүбүздүн жол штабыбыз бар. Бүт маселелерди ошо ордунан чечип келе жатабыз да. Жакшы, биз болсо катарыбызга жаңы кошулган көрөрмандарыбызга эскерте кетсек, бүгүн биз Свердлов районунун ишмердүүлүгү жөнүндө талкуу кылып жатабыз. Студиябыздагы байланыш номерларыбыз 0312 59 20 70 жана WhatsApp номерубуз 0709 92 10 20. Ошондой эле Мурат мырза, сиз пандемия деп кеттиңиз. Тилекке каршы акыркы күндөр баарыбыз күбө болуп жатабыз. Ошол COVID-19 байланышкан абал абдан курчуп кетти да шаардычы. Ушул боюнча сиздердин акимият тарабынан кандай багытта иштер жүргүзүлүп жатат? 20-жылы башыбыздан өтүп калды. Ошол кезде тез аранын ичиндеги биздин ишмерчемдерибиз бүгүнкү күндө ошонун пайдасын көрүп жатабыз. Ошол кезде биз башыбыздан биринчи жолу өтүп, мындай кыйынчылыктарга учурадык элек. Ошого карабастан штаб түнү менен иштеп, түнкү саат 12ге чейин иштечүбүз, мэриянын штабына катышчубуз. Андан кийин саат 12ден кийин өзүбүздүн администрацияларга келип, ошо акимдер, муниципалдык аймактык башкармалыгынын кызматкерлери жана өзгөчө кырдаал министрлигинин райондун башкармалыгынын кызматкерлери менен, мээдиктер менен бирге ошо штаб менен түнкү саат 2-3кө чейин иштеп, мындай көнүп алдык деп айтсам болот да. Жашы мындай бир ишмерчемдери бүгүнкү күндө ошолордун пайдасы тийип атат. Эми бул бүгүнкү күндө биз азыр карап жатабыз, тенденция өсүүгө кетип баратат. Бул абдан начар көрүнүш, бирок бул күтүлүп жаткан толкун деп эсептесек болот. Экинчи толкун дагы ушинтип башталган болчу. Анан кийин июнь айында биз өзүбүз, сиз өзүңүздөр күбө болгондой, внебольничная пневмония деп миңдеген биздин жарандар ооруп калды да. Бүгүнкү күндө биз штабтан абдан ушуну кылдат карап жатабыз. Баягы биздин экономикага дагы мындай доо кетирип албай, токтотуп албай, ушу толугу менен жаап салгандан алыспыз. Ошондуктан биз азыр бүгүнкү күндө мындай түйүн точка кылып иштеп ошолорду
локалдаштыруу маселесин коюп жатабыз да. Эгер азыр мектептер жөнүндө дагы көп сөз болуп атат, мектептер кандай болот деп ушундай суроо берип атышат, тааныштар берип атышат суроолор, анан интернеттен да жазып атышат. Муну да айтып коюш керек, эгер ошо бир класстан балдар жана ПЦР анализи положительный деп коет, ошондой чыгып калчу болсо, анда мектептин баардыгын жаппай, ошо локалдаштырып, абайлап ошо мамиле кылып, ошол классты жаап, дезинфекция кылып, ушундай иштерди өткөрүп жатабыз. Бизге түз эфирге телефон чалып келген экен, кабыл алып койсок. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз. Саламатчылык, угуп жатабыз. Мөрүки жигитке суроом бар эле. Бере бериңиз, угуп жатабыз. Бул Свердлов районунда болсо, биздин район ошо как раз жибек жолу будёный, базардын артында жолду жасайбыз, эле талкалап салышкан. Ошо ойдон жатат. Жасай турган бөлү пландары бар экен, качан кайсы салат, ошентип эле жүрө бересиз, билбейм ушу. Айтып коер экен. Жакшы, сурооңуз түшүнүктүү болду. Рахмат сизге. Жибек жолу жана Будённый көчөлөрүнүн кесилиши жөнүндө суроо келди. Жибек жолу Будённый көчөсү азыр ошо жана жаңы эле жогоруда айтып кеткен Кытай гранттын экинчи фазасын аткаруу долбоорунда келе жатат. Аябай ыңгайсыз шарттар түзүлгөн. Ошол жердеги жашоочулардан мен дагы ушу кечирим сурайм. Аябай машинада мындай унаа менен жүрүш дагы абдан оор болуп калган болчу да. Азыр эми урматтуу телекөрүүчү байкаса керек, бүгүнкү күндө көбүрөөк ошо техника жана кызматкерлер баса баштады бул көчөлөр менен, жана ошол жерде жолго ыңгайсыз ушул туура эмес туруп калган үйлөрдүн дубалдарын тең маселелерин азыр карап жатабыз. 3 үйдүн маселеси бар, 2 үйдүн маселесин чечтик. Ошо жана кызыл сызыктан чыгып кетиптир. Эми бир үйдүкү калыптыр, Кудай буйрса ошондо чечебиз. Бирок аксакалга айтып коеюн, сүйүнчү катары айтып коеюн, бүгүн Чүй негизи ал долбоор Чүй проспектисинен Будённый менен ылдый түшүп, Жибек жолуга чейин кеткен долбоор да. Ошол жолдун узундугу ошондой. Чүйдөн баштап азыр эски асфальт катмарларын тең сыдырып чыгардык. Жана ошол жерде канализациялар да бар экен, эски. Ошолорду биротоло жасап кетели деп, орду менен азыр иштер аткарылып келатат. Кудай буйрса, бир 3 айдын ичинде Будённый көчөсү асфальт басылып, маселе чечилип калат. Жакшы, рахмат. Жана Мурат мырза, сиз буга чейин айтып кетпедиңизби, жана билим берүү мекемелери жөнүндө шаар жетекчилиги алгач 12 апрелден баштап бала бакчалар жабылып, мектептер онлайн режиминде окууга өтөт деген маалымат айтышкан эле да. Андан кийин жок, 12 апрелден баштап жабылбай калды, бирок мектептер боюнча ата энелердин өз эркине коюу пландалып жаткан экен азыркы учурда. Эгер ата энелер кааласа баланы мектепке жибере алат, же каалабаса жибере албайт. Ушул боюнча кандайдыр бир анализ кылындыбы? Мисалы, азыркы учурда ошол ата эне балдарын жибербей, жок үйдөн окуйт деп, канча бала үйүндө окуп жатат? Мен бул өз эрки деп айтканды мен биринчи жолу угуп атам. Мен негизи шаардык штабтын мүчөсү болом. Ал жерде кичине бөлөкчө маалымат болду эле. Бирок бүгүнкү күндө жумуштар пресс конференция берип ар тармакта биз иштеп жүрөбүз. Менин коллегаларым ошо конференцияда берген маалыматты мен укпай калыптырмын. Ошондуктан бул боюнча мен маалымат бере албайм да. Эртең кайрадан бизде штаб болот. Ал жерде дагы ошол маалымат менен таанышып, ошол боюнча иштейбиз да. Мунун баардыгы тең жана коллегиальный органда баардыгы тең ошол чечимди кабыл алып, анан ошону ишке ашырабыз да протоколдун негизинде. Бүгүнкү күндө ал протоколду көрө элек экенмин, анан бирок эртең сөзсүз түрдө бул боюнча карап коебуз. Жана ошо билим берүү мекемелери демекчи, сиздер жетектеген Свердлов району билесиз, абдан мындай кеңири чоң район да. Жаңы конуштар дагы абдан көп. Анан ошол үстүбүздөгү жылы билим берүү мекемелери куруу боюнча кандайдыр бир пландар барбы? Кайсы жаңы конуштарда курулат? Билим берүү мекемелери боюнча аябай жакшы жаңылыктарыбыз бар. Бизде бул жылы Кудай буйрса социалдык объектилер деп эсептейбиз булардычы. Социалдык объектилердин куруу боюнча былтырдан бери жакшы бизде кабарлар бар да. Айта кетсек, биздин Миң Түркүн борборубуздун маңдайында 12-чи мектеп бар. Ал жерде деген өзүнүн мындай макамдуу деп коет да, статусный мектеп деп коет. Анткени ал жерде билим берүү эмеси сапаты жакшы деп ушу көп ата энелер алып келишет да ошол жергечи. Анан сөзсүз түрдө ал жерде мындай класстар жетпей калган ошо учурларды биз каттап,
Андан кийин Кыргыз Республикасынын президенттин аппаратынын демилгеси менен ушул жерге өзүбүздүн пландарыбыздын негизинде кошумча корпус курулду. Кошумча корпус айта кетсек 384 орунду, эми 3 смен болсо мындай эсептеп деле койсок болот, 1000 бала окуса болот бир күндө. 2 смен болсо анда бир 700-800 жакын бала окуса болот. Ал жерден тендер жарыялап былтыр 72 миллион сомго Байел А курулуш деген жоопкерчилиги чектелген коом утуп алып, бүгүнкү күндө ушундай сапаттуу имаратты курду. Азыркы кезде ошо жана шыбак иштери жүрүп жатат. Ичинде жана эмеректерди дагы киргизишет. Азыр бир себептер менен, мага белгисиз себептер менен каржылоо маселеси кичине токтоп калыптыр, анткени мунун деген республикалык бюджеттен каржыланат. Бирок 95%, 96% мектептин имараты даяр деп эсептесек болот. Андан тышкары 16-мектепте дагы бар. 16-мектеп биздин ошо Свердлов районунун түндүк жагында жайгашкан. Ал жерде алда мектеп үйлөр аябай тыкыз жайгашкандыктан бул мектепке да көп балдар барат. Ал жерге 225 орунду кошумча корпус салынды. Ал жерге дагы пайдубалы куюлуп, биз өзүбүз мен ошо бир жумада бир жолу барып карап жүрүп көрдүк, ушунчалык сапаттуу салып атышыптыр. Бүгүнкү күнү ошо биринчи этаж, биринчи кабатын бүтүрүштү, экинчи кабатын кирпичин да коюп атышат да. Эми бияктан айтсак дагы көп, мен кыскача дагы убакыттын аздыгына байланыштуу дагы мындай тааныштырып кетейин. Молдокулов атындагы номер 5 улуттук компьютердик гимназия бар эмеспи бизде, аябай белгилүү. Ошол жерге 375 орунду окуу имараты салынып атат. Мындан деле азыркы учурда мунун наркы 1 миллион 28 миң АКШ долларына бааланган болчу. 2 кабаттуу, аябай сапаттуу, жакшы имарат курулуп жатат да. Андан тышкары жаңы конуштардачы? Жаңы конуштарда тилекке каршы жер жок. Бош жер жок болот. Жер тилкелери болсо, ал жерге да конуштар курабыз. Мен көп айтып келе жатам, ушу Ак Бата конушунда бүгүнкү күндө 400% перезаполнение деп коет мектепте. Ошондой бир кичинекей мектебибиз бар да. Аябай ушу жерде көйгөй турат. Ушунчалык оор абалда, бирок алардын жери бар. Кудай буюрса жери бар. Жер маселеси кичине мындай газ түтүкчөлөр өтөт жердин түбүндө. Магистральный деп коет, анын ичинде басымы дагы абдан жогору. Ошол түтүкчөнү Газпром компаниясынын вице-президенти менен мен сүйлөшүп, ошо түтүкчөнү которуп беребиз деген да. Кечирим сурайм, азыр бизге телефон чалып келип калган экен, кабыл койсок. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатчылык, угуп жатабыз. Эти конокко суроо бериңизми? Бере бериңиз, түз эфирдесиз. Бул Алам үйдүн базары боюнчачы, Свердловский районда. Ana şu Alamüdün bazarından tegereği, Almat'inkası, bir direkt yolu, tiyar Musa Jalil, Canaklı'ya bir kayıtçı da yolu Canaklı parkovka jağı, şu parkovçukta görüp götürürsün, 5 saat öyle cana maşina toktayıp durgan yerlerde. Ana o parkovka çeşitli olmayıp, o şöyle uyattı Canaklı, maşina urunçudan optu cana, Almat'inkalar kişiler Canaklı, formanı giyip, kızıl suda durat, masa olup durganları var, o şunu kanday alıp geçecekler, o şunu bir Uşu yerде 30-40 сом алат жана айрым машинадан. Жөнүлө без закон эле алышат да акчаны. Ошол эмеге де түшпөйт, мэрияга да түшпөйт, ошол акча чөнтөккө өтөт да. Ошол жөнүндө ошону чечесиңер, ошол кандай болот, ошону чечип бересиңер ошону. Жакшы, сурооңузга чоң рахмат. Көрөрмүз абдан көйгөйлүү маселе көтөрдү. Туура маселе. Бүгүн шаарга чыгып, азыр биздин элибизде ошо машиналар көп болуп, ар кайсы жерге машиналар менен барышат, өзүнүн унаасы менен. Анан бир күндө бир 4-5 жерге барсаң эле бир 200 сомдун тегерегинде болуп кетет экен. Мен дагы өзүм ошо базар күндөрү дагы өзүмдүн унаамды айдап алып барганда да эми келишет 40 сом дейт. 30 сом, кээ бирөө жанагы талонуна беришпейт. Ушинтип тим эле колуңан сууруп алат да акчаны дагы. Бул боюнча аксакалга айтып коюш керек. Бишкек шаарында, мэриясынын алдында муниципалдык ишкана ачылган, городские парковки деген, стоянки деген. Ошонун карамагына өтүп кеткен бүт парковкалардын баары тең. Бүгүн бул көйгөй жаралып жатканда, ошо интернеттен дагы бул аксакал эмес, көп эле киши айтып жатат бул боюнча. Ошондуктан мындан 3 ай, 4 ай мурун
бул маселе көтөрүлүп кандай кылабыз деп азыр чечүү жолдорун издеп атышат да. Түшүп деле жыргатпайт экен акчасы деле. Мисалы районго түшпөйт, бизге түшпөйт ал акчачы. Анан азыр 11 апрелде шаардык кеңештин депутаттары шайланып, бизде ошо шаардык кеңеш бүгүнкү күндө ошо ушул орган бизде Кудай буйрса иштеп калса, ошонун карамагында болот. Жоболордун баарын тең ошо мэрия иштеп чыгат. Анан ошол жобону депутаттарыбыз колдоп берчү болсо, анда бир маселе чечилет го деп биз үмүттөнүп атабыз. Жакшы, рахмат Мурат мырза. Анда эмесе бизде кыска жарнамага убакыт келип калган экен. Маегибизде ошол жарнамадан кийин улантсак. Бешинчи каналдын түз эфиринде Шаардыктар программасы уланып жатат. Катарыбызга жаңы кошулган көрөрмандарыбызга эскерте кетсек, бүгүн биз Свердлов районунун ишмердүүлүгү туурасында талкуу кылып жатабыз. Студиябызда конокто Свердлов районунун акими Осмонов Мурат Мукашбекович. Жана студиябыздагы байланыш номерларды дагы бир жолу эскерте кетсек, 0312 59 27 жана WhatsApp номерубуз 0709 92 10 20. Эгерде Свердлов районуна караштуу суроолоруңуздар бар болсо, биз акимге түз эфирде узатканга даярбыз. Мурат мырза, дагы бир ушул деги эле сиздердин районуңуз шаар боюнча абдан көйгөйлүү бир маселени козгогум келип турат. Бул ошол жол тыгындары. Азыркы көрөрманыбыз жанакы токтотуу жайларды көтөрүп кетпедиби? Ошол жол тыгындары, ошол боюнча бир жолдорду кеңейтип же кошумча мындай транспорттук каттамдарды киргизүү боюнча кандайдыр бир иштерди жүргүзүп жатасыздарбы? Ооба, бул маселе бир гана биздин районго тиешелүү эмес. Бул шаардын жеке ушул жалпы эле көйгөйү деп эсептелинет. Бирден бир себеби шаардын, Бишкек шаарынын борборунун ортосунан темир жол өтөт да. Баардыгыңыздарга маалым. Анан шаардын түндүк жагынан түштүк жакка чейин айдап машинеңди ошол жерге барам десең, бизде көп болсо бир 3-4 эле жер бар. Алмата көчөсү, 7-апрель көчөсү деп коебуз. Азыр Байтик көчөсү, анан тиги Манас көчөсү да, проспектилери. Анан машинанын баары тең ошол жак менен кечинде кетишет. Бүт эле ошо машина айдоочулар билет. Кечинде саат 6-ларда ушунчалык тыгын болуп калат, үйдө жакка чыгыш оор болуп калат да. Анткени мындай басымдуу көпчүлүк ошол биздин элибиз ошо үйдө жакта азыр жашап атат. Үйдө жак аябай өнүгүп жатат. Ушу көп кабаттуу үйлөр курулуп, ошондуктан ушундай бир маселе бар. Бул маселени ар кандай дагы ушу сунуштар келген, ушу поезд жолду да башка жака которуп салалы. Ал акчасы дагы абдан көп экен, ада мындай реалдуу эмес экен. Бүгүнкү күндө сиз айтып аткан жана Кытай кредитинин грантынын 2-чи фазасы деп атпайсызбы? Ошонун 3-чү фазасы бар. Ошо 3-чү фазада дорожный развязки дейт да. Дорожный развязки ошо жана биздин темир жолдун астынан, мисалы майда көчөлөр бар эмеспи? Бизде мисалы Сүйүнбаев көчөсү бар, Ленин районунда дагы көп ошондой көчөлөр бар, жанагы Лагвиненко окшоп, Лагвиненко чыгып кетип атпайбы? Башка көчөлөр чыга албай такалып калып атат, мисалычы. Ушундай бизде да такалып калган көчөлөр бар поезд жолго. Ошолор боюнча жердин асты менен өтүү, жана подземный переход деп коет. Ошо проезд, ошо менен чыгып кеткендегидей ушундай пландар бар. Жакшы, бизде телефон чалып бар экен. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло, можно говорить? Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Саламатсыңар. Саламатчылык. Жолдош аким, менин фамилиям Осмонов.
Benim familiyam Osmanov. O Свердлов районунда Менделеев көчөсүндө. O Сан Сити жагынан Мадинанын үстүндөгү Айсолго чейин. Ошол былтыртан бери былтыр Үнүңүз жакшы угулбай жатат. Кичине катуураак кайталап коесузбу сураныч? Тилекке каршы. Установить керек, ошону качан установить этет газ жөнүндө. Очередь качан келет ошол сурайын дедим эле. Газ качан кошулат деп сурадыңыз, урматтуу көрөрман, туурабы? Иә. Сиздин үнүңүз тилекке каршы жакшы угулбай калды. Сурооңуз газ боюнча болдубу? Газ качан кошулат болду экен. Ошол жана жол жөнүндө, жолдо качан асфальт иртет берет, анан газ жөнүндө качан Жакшы, эми түшүнүктүү болду. Сурооңуз рахмат сизге. Эми түшүндүк, урматтуу көрөрман. Аксакал, мен сиздин маселеңизди түшүндүм. Ал жерде канализация коюп, Менделеев көчөсүндө өткөрүп, жол кичине баягы башкы калыбынан да начар болуп калды. Бирок бул боюнча Бишкек шаарынын кеңешинин депутаты менен чогуу биргеликте Имангазиева Адис Асановна ошол жактан чогуу чыгып, экөөбүз анан бул жолду киргизгенге аракет кылганбыз. Ал киши дагы кайрылып мага убагында мындан жарым жыл мурун болуп калган. Ушул боюнча ошол маселени ишке ашыралы депчи. Бул боюнча сессия, шаардык кеңештин сессиясындагы көтөрүлгөн болчу. Бул маселе аягына чейин чыгат, Кудай буйрса. Быйыл ушу чыгарабыз деп үмүттөнүп турабыз. Кичине бир аз чыдап турсаңыздар. Газ маселеси болчу, ал газды биз Газпромго бүт ошол жерлерибизди кайсыл жерге, ошо кайсыл районго, кайсыл участокторго керек берип турабыз. Эми алардын иш пландарына өздөрү киргизип, өзү ошо жанагы борбор офиси менен, ал бизде Кыргызстанда эмес экен, макулдашып туруп анан өткөзүшөт экен да, бул боюнча. Жакшы, бизде дагы бир телефон чалып бар экен. Түз эфирде. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, угуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мурат Мукашбековичке суроо берели дедик эле. Угуп жатабыз. Биз мына Чүй проспектинин 117 менен 119-унда общежитиялар бар. 5 этажда. Ушул общежитиянын өзүнүн мусорлар, бачоктору бар эле, 4төн. 2-3 жыл болду, ошолорду топтоп алып келип, эки общаганын ортосуна коюп койгон. 8 мусорный болуп. Детский площадка жанында постоянно күйө, түтүн, ошолорду бир бөлүп 4-4төн кылып бөлүп койгонго возможность болобу? Эски ордуларына коюп. Жакшы, рахмат чоң сурооңузга. Бул жерде мен жакшы билем. Бул жанагы балдар ойногон аянтча боюнча аябай көйгөйлөр бар экен бул жердечи. Мурун ошол ошол жерге үй салабыз, имарат салабыз деп ушундай бир бизнесмендер келип жүрүптүр. Анан ошол общежитиянын тургундары каршы чыгып ушундай бир сактап калыптыр да. Мен да ошо бала аянтчалар көп болсо экен деген ойдобуз да, биз да акимиятчы. Сактап калганына ыраазычылыгымды билдирем. Бул биздин байкебизге суроо берип аткан. Жана мусор маселеси, жана бачок маселеси деп атасыздар, контейнерлери. Ал маселе чечилет, Кудай буйрса. Ар жагыңыздарда жана Гражданский көчөсүн асфальттап атасыз, Кудай буйрса. Өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Кичине бир аз чыдап туруңуз. Мында ыңгайсыз шарт түзүлүп калды ал жерде. Асфальттын биринчи катмагын азыр сыдырып чыгарып атабыз. Андан тышкары ошол жерде жайында жакшынакай чоң көчө болуп туруп, асфальт түп-түз сонун көчө болот. Осмонкул көчөсүнө чыгат, бери жагы Күнчыгыш жагы Алматинке көчөсүнө чыгат, Курманжан Датка көчөсүнө чыгат, Кудай буйрса. Жана ошол жерде туура эмес туруп калган контейнер, мусор, акыр чекир контейнерлерин ретке келтиребиз. Ал оңой эле чечилип жүргөн маселе. Жакшы, рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Кабыл алып койсок. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Саламатчылык. Ал биздин алда Свердлов районунун акимине бир суроо берет элем. Сумдун тегерек четинде бир эжекем соода кылат, холодильник коюп алып жыл сайын келип. Анан акимияттын балдары, алда акимият иштеген балдар ай сайын 2,5 миңден алып, ошону төлөсөң, төлөбөсөң тур, сенин ордуңа башкалар турчулар көп, калуучулар көп дейт экен. Ошого эмне жооп бере аласыз? Кандай чара көрүп аласыз ошондой балдарга, ошондой сотрудниктериңизге иштеген?
Рахмат суроого. Мен бул суроону, бул маселени билем. Мен өзүм ошол жерге өтүп калганда ар дайым биз азыр жана иреттелбеген жана стихийная торговля деп коет да, тротуарная торговля деп коет. Ошондой бир маселе бар да. Бул ошол жерде мен убагында ошо былтыр мөөнөт ушундай срок бергем, алып салгыла депчи. Эмнеге ал жерде турат? Анткени ушунчалык жанында сон дүкөндөрү бар, супермаркет турат, чоң сум мисалычы. Анан ошол жерге туруп алышып, атаандашып бирине сатышат экен. Бир эже деп айтып атпайбы, ал жерде бир 3-4 ушундай бир точка бар экен да. Анан бир жолу ошентип айтканда булар деген азыр операцияда бирдеме акча чогултуп атышат деп ушинтип бирөө айтып калышты бизгечи. Анан кичине убакыт бергилечи деди да. Ал убакыт пандемия болуп аласып кетиптирбиз да. Мен каршымын, анан бул жерде алдырганга да аракет кылабыз. Маселени көтөрөбүз, кичине убакыт бергиле анда. Мен ошо түз эфирден айтып коеюн сизге, бул боюнча биз сөзсүз түрдө чара колдонобуз. А эгерде жанагындай фактылар болчу болсо, акча алып алган фактылар болчу болсо, анан деген биз тастыктап көрөбүз. Демек ошол соода аянтында соода кылган ишкерлерге дейлик, ошондо башка жерден аянт бересиздер жагандай? Жок, негизи административдик азыр бүгүнкү күндө жана жоруктар кодекс деп атпайсызбы? Негизи ал жерде тротуар деп коет, тротуарда сатканга болбойт. Болбойт. Биз анда ага альтернативдик жер базарларда деле бере алабыз. Анан биздин базардан бере алабыз, администрациялар менен сүйлөшөбүз. Бөлөк ошо өзүбүздүн тиешелүү базарлар менен сүйлөшкөнгө дагы болот да, мүмкүн болот. Маселе мында эмес, маселе башкада болуп атат. Биякта ошо эжелер еткиси жок болуш керек менин оюмчачы. Жакшы жер, туура, эл көп, сатышат ал жердечи. Анан эле администрация акимчиликтин кызматкерлерине маселе коюлганда барып туруп эле ошо жанагындай кылып же алдашат, же чынында эле акча алышат. Муну деген мындай кармалбагандай оорураак экен да. Бирок ошон үчүн бул жерде такыр эле жаап салыш керек да. Жаап салыш керек, эми бул шаарыбыздын борбору, туура эмес. Түшүнүктүү. Бизде дагы бир телефон чалуу келген экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, угуп жатабыз. Мен Бишкектин Свердловский районунун тургуну элем. Биз бореки Славянская улица бар да. Жибек жолунан ылдый. Ошо биздин жолдор аябай тар. Эч кандай ремонт болбойт. Же канализация жок. Ошол жагы эле бул тетек үйлөр бузулат дейт, бирок эч кандай жыйынтык болбойт атат. Ошо тууралуу жооп берсе жакшы болот эле. Жакшы, сурооңуз түшүнүктүү болду, эжеке. Тилекке каршы мындай көчөлөрүбүз көп чынындачы. Төкөлдөштө бар ушундай тар көчөлөр бар. Канализациясы жок, жолдору дагы аябай машинеге киргенге ыңгайсыз. Бирок бул маселе боюнча, Славянская боюнча мен айтып коеюн, 21-жылга титулга кирген эмес, 22-жылга дагы азыр карап көрөбүз. Быйыл канчасы жазалат, ушунун толугу менен жазалып калса, Кудай сактап, илдеттен кутулуп, ушу биздин экономикалык абал жакшы болуп турса, жазап алсак, эжеде эле мага келсе болот, өзү квартальный менен чогуу келсе болот, эшитип алып, 4-күн сайын саат 3:30 баштап 6-га чейин мен уже кабыл алам. Ошо жарандарыбызды кабыл алуу күнү да. Мен өзүм кабыл алып, ошо жерде тийиштүү адистер менен да талкуулайбыз да ушундай маселелердичи. Эгерде чынында мүмкүнчүлүгү, убактысы болсо эжекенин, мен чакырам. Келип ошо бизге дагы ошол квартальный менен чогуу келсе, кичине бизге түшүнүктүү болот да. Анан ошол жерге эгерде чынында реалдуу болчу болсо, комиссияны жөнөтүп, схема сүрөттөрүн чийдире эле көрөлү. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Түз эфирдесиз? Саламатсызбы? Угуп жатабыз. Матинкадан Лермонтовго чейин. Алматинский көчөсүнөн Лермонтовго дедиңизби? Үстүн асфальтта ошол такырып кайта болбой калды, керектен чыгып баратат. Ошону анан жанакы дагы бир суроом бар эле. Алам үчүн базарда, мына Кыргызстанда оор чыгып атат. Анан жана заправка бар ошол жерде, Алматика жөөк жолунун бурчунда, ошо заправкадан жанында өзүбүз эртең айтпай эле келип ошол жерде кыдырсаңыз, ошол жерден ачык нанын сатып атат, тамагын сатып атат.
деп коюп ошо ачык сатып атат да, бүт жана нандар сабылып такыр жабылбайт үстүндөчү. Ошол жерде алмасын сатып атат ба, кечке мал. Салаттарды сатып атат жана өздөрү үйүнө. Ошону кандай кыласыз? Ошону биз жөнгө сала аласыз ошону? Биринчи суроосу. Ошол жерде жөнгө салып аты элдер ошо. Урматтуу көрөрман, биринчи сурооңузду суранчы кайталап кое аласыздарбы? Жана строймаркет бурчу. Ошол жана базар комдор ошол жерде 200 сомго 100 сомдон месяц берип эле эметип атышат. Ооба, бул маселе түшүнүктүү болду. Биринчи сурооңузду суранычы кайталап кое аласыздарбы? Үнүңүз жакшы болбой калды. Болсо жанагы Алматинкадан Лермонтов көчөсү, Сариева көчөсү да, мурун бетон менен жасалган да, алдынан бир 2-3 жыл мурун жана кайта үстүнө асфальт деметкен багыш эле болбой калды да, ошол да жасалабы деп. Жолдун сапаты. Сариева көчөсү. Алматинский көчөсүнөн Мен Лермонтовго чейин деди. Жакшы түшүнүп Лермонтов Салиев. Негизи ал жерде былтыр биз жашылдандырып, элге акысыз жана газон деп коет. Газонну чөптөн жана немеден уруктан сээп бергенбиз. Жана лотокторду койгонбуз да, ирригациясын жакшы кылыпчы. Анан азыр кайсы бетон боюнча сөз болуп атат, мен азыр эсиме келбей атат. Ал жердин көчөсү дагы асфальты жакшы. Салиева көчөсү Лермонтовго чейин деп атат. Алмата көчөсүнөн жана Курманбатка көчөсүнөн Лермонтовго чейин сонун жол чыгат. Түптүү сонун жол чыгат. Андан тышкары жана ирригациясын да оңдоп бергенбиз жана элге ошо алдында жана территория, прилегающий территория деп коет. Биздин муниципалдык ишкана бар, Жашыл Чарба. Ошолор жана газондон сээп берген да. Эгер операторлорго дагы бир конкретно айтып жана түшүндүрүп берип койсо, мен дагы эртең карайын бул маселе боюнча. Кайсы бетон? Экинчи суроосу боюнча. Экинчи суроо боюнча бул маселени мен баргам. Бул жерге азыр телекөрүүчү айтып атпайбы, барып карап койгула. Бул партнер нефть деген заправка да бул жердечи. Мен Госэкотехинспекция кат жазганмын бул боюнчачы. Ал жерде негизи ал кооптуу жерде күйүүчү май сатып аткандан кийин ошонун эле имаратына булар жана бут кийим сатышат экен. Бут кийим, анан стоматология бир кабинет ачып алыптыр. Тиш доктор кабинет. Анан кечинде жана антип алып туруп майка байпактарды сатышып, анан салат сатышып ошондой абдан ушу эң баштыкка барабар деп эле эсептейм да бул боюнча. Бул боюнча көп ушу топтор чыккан, ордон милиция менен барган. Ушул тилекке каршы бул бир сотко берип, бир башка бир чара колдонбосок болбой калды. Бизде дагы бир телефон чалып келген экен, кабыл алып койсок. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп жатабыз. Биз 5-чи микрорайондон 3-домдон тургундарыбыз. Микрорайон Восток 5тин. Анан неме бизде суроо мындай да, баягы эшигин көрүп төрүнөт дегендей, биз акимияттан кирет да, ошо Свердловский акимияттан. Анан жолубуз аябай жаган-жаганда шагыл болуп, таш аябай эме да, кене деле жол бир 20 метрге жетпегенчи, ошол жакты көзөмөлүңүзгө алып ошол жакты бир оңдоп койсоңуз, ошо эми акимияттын жаны ал жерде дагы орган пробация дагы бар, анан 5 дом кирип чыгат, канча деген көп да. Анан кене деле жол, ошол жерден эле кыйналып беребиз да. Жакшы, сурооңуз түшүнүктүү болду. Рахмат сизге. Мурат мырза, бул көрөрмандын суроосуна жоопту кыска жарнамалык тыныгуудан кийин уксак сизден. Бешинчи каналдын түз эфиринде Шаардыктар программасы уланып жатат. Бүгүн биздин студияда конокто Бишкек шаарынын Свердлов районунун акими Мурат мырза отурат. Бизде дароо телефон чалуу келген экен. Кабыл алып койсок. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатчылык. Кашка мен бир суроо берейин дедим. Мен Свердлов районунун тургунумун.
Бир маселеде могу Свердлов району, то есть Бишкек шаарынын чыгыш тарабында Свердлов районуна караштуу район бар. Городок строителей деген, Алымидин бир, Алымидин районуна да тийиштүү жерлер бар, ал жерде билесиздер. Городок энергетика, Лебединовка. Ушул жерде бул элдердин эс алышына байланыштуу бир маселелер сиздерде коюлганбы? Маселен мен дайыма ушу эми жаш келип калгандан кийин басабыз. Анан мен бир маселени ойлойм да, ушу мынау Чуйский проспекттин уландысы ушу биз жака келип такалат. Жана Авоезовго келип такалат. Ошол жерде аллейкалар бар. Аллейка бар, жакшынакай аллейка бар. Ошол жерде күндө көрөм велосипед тепкен, спортивный велосипед тепкен балдар ушу адам баскан жерде тээп жүрүшөт дагы. Эми кээ бир учурда сүзүп да алышы мүмкүн да. Менин оюмча ошол жерди кичине кеңейтип, бир аз 1,5 метр ошо асфальтталган аллейканы кеңейтип койсо, балдарга жакшы болот эле, велосипед тепкен балдарга. Анан скамейкаларды коюп койсо, я понимаю, это технический канал, бирок технический канал болгон менен мүмкүнчүлүк бар экен го, ал жерде бир 7-8 метрдей бар экен. Ушул жөнүндө билейин дедим эле, сиздерге рахмат. Жакшы, сурооңузга чоң рахмат. Деги эле мындай бир караган кишиге ошол түштүк, шаардын түштүк тарабында сейил бактар курулуп жатат дегенде чоң-чоң. Анан ошол түндүк тарап көп каралбагандай да, ошол сейил бактар жөнүндө да кошо кетсеңиз көрөрман суроосуна. Көрөрман агайыбыз жакшы суроо берди. Бул суроонун жүйөсү бар да. Анткени чынын айтканда Аламидин микрорайону жана кичи району 9 этаждар көп да, абдан. Анан кийин элдин ошо жана квартиралары көптүгү, элдин көптүгү ошол жерден мындай эсептеп карап чыксак ошол жерде көп да, скопление деп коет. Биз анын баарын изилдейбиз да. Ар жакта городок строителей бар чын эле. Городок строителей алдагы мындай ыңгайсыз жерде турат. Алда Зеленый деген эле көчөсү бар. Ал жерде да машиналар шуулдап өтүп кишини бастырбайт такырчы. Энергетика биздин районго кирбейт, городок энергетиков. Ал жерде биздин городок строителей ошогон жер. Бирок ошо эл болбой эле ошо бизге жака келип эс алгысы келет. Анан жанагы технический каналды аткан боюнча биздин жакшы долбоорубуз бар болчу. Скамейкалар менен жаңы жана ива деп коет, иваларды тигип бактарды. Анан кошумча жана велосипед тепкендерге өзүнчө жол салабыз деп даже эскиз проектибиз бар, эскизный проектибиз дагы бар бул боюнча. Анан ошо тилекке каршы пандемия болуп бул маселе токтоп калганда, бирок дагы эле ошо биздин өзүбүздүн архивибизде бул долбоордун жана эскизи турат, Кудай буйрса. Бул маселени сөзсүз түрдө көтөрөбүз, бирок айта кетиш керек, мен жанагы жогоруда айткан долбоорлор ишке ашып кетмейинче бул жер азыр киргизиш болбой калат да. Анын үстүнө дагы азыр кеңештин депутаттары жок, шаардык кеңештин депутаттары дагы азыр жаңы шайланат. Ошондо бул маселени сөзсүз кайрадан коебуз, Кудай буйрса. Ал жерге сөзсүз түрдө жана отурган скамейкалар керек, жолду кеңейтиш керек. Бүт баары туура агайдыкы. Кудай буйрса, июнь айында бюджет кайрадан каралат, ошондо шаардын бюджети кайрадан каралат. Кайсыл жерде экономия болду, кайсы жерде долбоорлорду ишке ашпай калды. Ошол акчанын эсебинен биз дагы ушу киргизгенге аракет кылабыз, Кудай буйрса. Анан жана жарнамага чейин дагы бир суроо берип кетти. Чыгыш 5 кичи район. Чыгыш 5. Ал жерди мен билем жакшы. Былтыр пандемия карабай ошонун короосун жакшынакай свет коюп бердик элек, жарыктандырып, жакшы фонарьларды, LED фонарьларды коюп бердик элек, жакшынакай кылып. Анан жана Арбат жасаганда 19-жылы ошол жерге чейин долбоорго кирген, бирок акча каражаты жетпей калганда. Кичинекей жер болбосочу бир 2-3 павильон турат. Мындай бир чөнтөкчө жер да. Анан чын эле бул айтып аткан туура да, мындай аңгыл дөңгүл болуп турат. Анан мен бул боюнча сүйлөшөйүн деп элем. Алмаз байке ошол жерде ТСЖнын төрагасы, ошо Алмаз байке менен мен дагы Facebook'тан байланышып, ал менен сүйлөшүп, жанагы стимулирующий грант деп коет, ошо стим гранттардын эсебинен чогуу биргелешип жасашсак, ошол жердеги чарба субъектилери менен жашаган эл, анан биз ошол жерде бир 70%-ын биз ошо көтөрүп берсек, Кудай буйрса акча каражатын калганын дагы ошондой бир биргелешип бир иш кылбасак, бул эч кандай планга кирбей калды да азырчы. Киргенге дагы болбойт, эми ал кичинекей эле жер да, 4 бурчтук жер, аны дагы киргизе албайт экенсиң. Ошондуктан мен ошо Алмаз байке менен сүйлөшөйүн, Кудай буйрса.
анан бул боюнча дагы жообун айтабыз сиздерге. Жакшы, рахмат. Мен болсо сизге WhatsApp номерубузга келген суроолордон окуп берсем, Мурат мырза. Саламатсыздарбы дейт. Свердлов районунда Элебесов көчөсүнөн Витебскийден Дорожный көчөсүнө чейин казып кайра асфальт коюшкан, бирок сапаты аябай начар, өңгүл ким текшерет жана качан ошондой жолдор кайра оңдолот деген суроо келиптир. Бул боюнча лаборатория текшерет. Мен азыр суранат элем. Бул боюнча азыр менин кызматкерлерим жазып алышса керек. Жазып алып туруп комиссия түзүшүбүз керек. Комиссия менен барып, лабораторияга барып өзүнүн иштерин жүргүзүшөт. Азыр мына күн жылып калды. Кудай буйрса анда бул арыз боюнча текшерүү иштерин аткарабыз. Жакшы, бизде дагы бир телефон чалып бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен акимге суроом бар эле. Угуп жатабыз. Мен өткөндө сиздин сайтыңызга жанагы Мичурин көчөсү менен Күреңкеев көчөсүнүн кесилишинде аралыгында Абдырахманов көчөсү боюнча эме лоток коюп берүү маселесин көтөрүп кайрылдым эле да. Бүгүнкү күнгө чейин биринчиден сизден жооп болгон жок, экинчиден ушу лоток коюп бербесеңер биздин жанагы Дордой стадион маңдайына жамгыр жааганда көйүндөн чогулган суунун баары биздин корообузга келет. Киши өтө албай калат. Баткак. Эптеп урушуп талашып атып, эстоо менен эптеп жолумду ачып алдык. Бирок асфальттанган жок. Зеленстройго барсам, быйыл бюджетке каралган жок деп койду. Анан айлам кетип сиздин сайтка кайрылгам. Ушул боюнча эмне деп жооп бере аласыз? Жакшы, сурооңузга рахмат. Бул көрөрманыбыз ушул эле суроосун бизге WhatsApp аркылуу дагы жазган экен. Бул көйгөй аябай оор болуп атпайбы? Бул биздин жараныбызгачы, биздин ошо жана көрөрманыбызга. Жана жаан жаганда Элебесов көчөсүндө топтолуп, жибек жолунан топтолуп суунун баары тең ушу чоң агым менен ылдый жакка кетет да, анан бычкага келип туруп куюлуп кетет. Ошол жерде ушу мага чейин жазалыптыр. Элебесовдун күн батыш жагына лотоктор коюлуптур. Эми бул кишиники дагы берки өзү болсо керек. Бул долбоорго, титулдарга кирбей калган экен да. Мен азыр мындай түшүнүгүм боюнча байке айтып атат. Эми мындай кылалычы. Убактыңыз болсо, агай 4-күнчү күнү акимчиликке келип берсеңиздер, сиз болосузбу, өкүлүңүз болобу, келип ошол боюнча жолугалы, мен тийиштүү кызматтардын ошо адистерин да чакырайын. Келип биринчи ошо картадан көрүп сүйлөшөлү, анан ордунан барып туруп бир көрүп, бир жолун табабыз. Таап ошо сиздин үйүңүзгө суу кирбегендей кылып, сиздин кошуналарыңыз деле ошондой болса керек. Мен ошо сезип турам. Мен барып ошо бир жолу көрүп, мурунку долбоор аягына чейин чыкпай калганын ошо кайгырып калганбыз биз да. Билем мен ошо 18-жылы ушу болуптур да, ошо аягына чейин чыкпай калыптыр. Бул боюнча мен атайын сизди чакырам, агай келип чогуу пикир алмашып, бул боюнча пландаштыралы. Жакшы, рахмат. Бизде дагы бир телефон чалып бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Алло, саламатсыз. Угуп жатабыз. Менде бир эле суроо эле. Алматинский көчөсүндөгү Мадина базарын билесиздер баарыңыздар. Ошонун маңдайындагы стоянка. 2 полосаны тең күндү эртең менен тең баштап түштү кечке чейин тосуп турушат. Жол жүргөнгө ушунчалык тоскоолдук кылат. Ушул чечүүгө болобу? Ошол жактагы стоянканы алып ар жагына киргизгенге. Жакшы, сурооңузга рахмат. Чечүүгө болот. Быйыл бул боюнча бир нече жолу адистер менен, ГАИнин кызматкерлери менен барып караганбыз. Былтырдан бери келаткан биздин пландарыбыз бар, долбоорубуз бар. Ал боюнча эскиз проектибиз дагы бар. Кудай буйрса, жана көпүрөдөн түшүп келаткан кошумча жол бар. Ошол жол Чүй проспектисине эч кандай бир мындай тоскоолсуз машиналарды, унааларды өтүп кеткенин камсыз кылабыз. Бир чоң бир реклама шити бар экен, аны алдырабыз. Эгер байкасаңыз, ошол жерде азыр техника иштеп, эски асфальттарды да сыдырып атат, баарын чыгарып жатат. Зеленый зонасы менен, пешеходный мындай тротуары менен жакшы жол караштырылып, ошо быйыл сессиядан да караганбыз шаардык кеңешин. Быйыл ушул долбоорду аягына чейин чыгаранга аракет кылабыз. Бул боюнча пландарыбыз бар.
Жакшы, рахмат. Мурат мырза, WhatsApp номерунан келген суроолордон сизге окуп берсем. Саламатсыздарбы дейт. Көрөрман эки суроосу бар экен. Биринчиси, Дордо 2 конушунда жол асфальтталат деп айткан. Тротуарда салынат дешкен. Жашагандардын көпчүлүгүнүн заборлору жолго чыгып кетиптир дейт. Аларды бузуп ичке киргиле деп айтып жатышат. Быйыл жол асфальтталабы деген суроом бар эле дейт. Жана экинчи суроосу, Дордо 2 конушуна ФАП дагы салынат дешкен эле. Милициянын жанына 2 контейнер түшүрүлгөн. Ошол контейнер ФАПка тиешелүү же жокпу дейт. Мурат мырза, эгер уруксат берсеңиз, бизге телефон чалып келип калган экен. Эки суроого бирдей жооп берип койсоңуз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык. Угуп жатабыз. Биз Восток Бишир микрорайонунда турабыз. Ошол микрорайондун эме жагында, жана Лев Толстой жагында гараж бар, гараждын түбүндө 9 этаж үйлөр бар. Ошол двордун ичи абдан жолу начар да. Ошону бир эч ким карабай жасабай койду да. Машина ары бери өткөнгө аябай кыйын болуп жатат. Жакшы, сиздин сурооңуз түшүнүктүү болду, эжеке, рахмат сизге. Мурат мырза, бизге дагы бир жолу жарнаманын убактысы келип калган экен. Бул көрөрмандын жообун жана WhatsAppка келген көрөрмандын жообун ушул жарнамадан уксак, Бешинчи каналдын түз эфиринде Шаардыктар программасы уланып жатат. Бүгүн биздин студияда конокто Бишкек шаарынын Свердлов районунун акими Осмонов Мурат Мухашбекович. Мурат мырза, бизде ушул жарнамага чейин эки суроо келген эле. Биринчиси WhatsApp номеруна жана телефон чалуу аркылуу. Ошонун WhatsAppка келген суроосунан баштасак. Дордо 2 жаңы конушунун элине биринчиден ыраазычылыгымды билгизем. Пандемия учурунда жана мектеп милиция гомун контейнерин биз ошо күндүзгү стационар кылып ошол жерге киребеттерди коюп элибизди чогуу сактап калдык элек, алыска бастырбай ошол жерге дары тамчылатып, анан кийин биз дагы кийин ошо кислородный концентратор алып келип чогуу биргелешип гуманитардык жардам таратып, ошол жерден урушпай талашпай жакшынакай ошо илдеттен чыгып кеттик. Биринчиден ошо баарыңыздарга ыраазычылыгымды билгизем. Дагы ошо Кудай илдеттен сактасын сиздерди. Анан ошол жерге биз көп барып, көп ошо жана жардам жеткирип, унаа менен жүрүп калганда Борбор көчөңүздөрдү ошо 800 метр жана Объездной көчөсүнөн баштап светофордон күн батыш түндүктү көздөй кеткен жолдун 800 метрин асфальттайбыз Кудай буйрса. Ал биздин планда бар. Аны көптөн бери айтып келатабыз. Ал эми ФАП боюнча бул маселени биздин саламаттык сактоо министрлигинин шаардын башкармалыгы бар. Бишкек шаар мэриясынын караштуу башкармалыгы бар. Алар менен биз биргелешип бул нормалары дал келишпегенден кийин, кичине мындай көйгөй жаратып жатат. Бирок ошентсе дагы ФАП керек. Бул ФАП боюнча дагы маселе турат. Кайрадан ошо башка материалдан жана жалаң эле контейнер эмес, туура нормаларга, архитектуралык кургучу нормаларга туура келгендей кылып ФАП салганга аракет кылалы. Бүгүн биз Бакай ата жаңы конушунда Араб фондусун, Катар фондусун менен чогуу биргеликте чоң ФАП салган атабыз. Кудай буйрса ошолор менен дагы биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Жана экинчи сурообуз телефон чалып келген. Эмне боюнча эле? Экинчи
көрөрманыбыздын суроосу. Мен да азыр эсимен чыгып кетти, азыр эстегенде кайра эсиңизге салайын, Мурат мырза. Азыр болсо WhatsApp номуруна келген суроолорду окуп берсем. Кечиресиз, Чыгыш 5 Кечи районунда жанакы гараждар жөнүндө суроо берген эле көрөрманыбыз. Кечирим сурайм, маалымат көп болуп азыр мен бул боюнча жана эл менен жолукканда көп түшүндүрүү иштерин жүргүздүм элем да. Ички жолдор начар. Ички жолдор жана үйлөргө, көп кабаттуу үйлөргө караштуу ичиндеги ички жолдор бүгүнкү күнү каралган эмес. Алга титулда акча каражаты каралган эмес. Ал жер эми ТСЖ деп коет, ошонун карамагында болот, бирок ошентсе дагы биз мындай жолдорду калтырбашыбыз керек. Келечекте ошо бир быйылкы жыл ошо тротуарлардын жылы болуп жатат. Биздин Борбор көчөдөгү тротуарларды оңдоп түзөө иштерин баштаган атабыз, Кудай буюрса 4-5 километрге жакын. Андан кийинки ушундай бир бизде көйгөй көп да. Жаңыз эле ошо Чыгыш 5 эмес, бизде 5 микрорайон бар, ошонун баарында тең ушундай маселелер бар да. Муну да биз киргизебиз, сөзсүз түрдө киргизебиз. Бирок сөздүн ачыгы, айтып коюшум керек, эжени үмүттөндүрбөй, быйыл эмдиги жылы бул маселе чечилбейт. Эгер жана стим грант деп коет, бизде стимулирующий грант. Ошого катышып, эгерде ошол үйлөрдүн өзүнүн счетунда дагы мындай акча каражаты бар болчу болсо, биз кошулуп ошо кийин софинансирование кылганга даярбыз да. Эгерде ошол гранттар боюнча биздики азыр дагы мындай акча каражаты үнөмдөлүп калчу болсо, биз бул кишиге чыгалы, өзүбүз дагы карап, жеринен карап көрөлү. Жакшы, рахмат. WhatsApp номуруна келген суроодон сизге окуп берип койсом, расмий тилинде келген экен. Расмий тилде жооп берип койсоңуз болот. Здравствуйте, улица Айтматова сделали асфальт, улица Проспект Чуя в сторону Талай базара. Дорога двойная полоса, водители нарушают, поворачивая налево. Они поворачиваются, ездят на большой скорости и делают нарушение ПДД. И за ними едут гаишники, они убегают. Можно ли поставить здесь лежачий полицейский для безопасности людей? Мне очень знакомо это пересечение, это возле моста на отрезке улицы Турек-Айтматова, то есть проспекта Чуй и улицы Фрунзе. Естественно, для водителей возникает очень такая, у водителей возникает соблазн сократить эту дорогу, там действительно двойная сплошная. Мы об этом тоже думали еще и поставить светофор, может быть, устранить эту двойную линию, но на сегодняшний день у нас нет заключения компетентных органов, но вопрос до сих пор остро стоит. Мы все время видим, как патрульная машина УПСМ стоит на Турек-Айтматова и прям там ловит, а улица очень узенькая, там очень много детей ходит на большой скорости, нарушая правила, водитель убегает в объезд, хотят выехать на Салиева, на Фрунзе, и действительно этот вопрос он стоит до сих пор. Лежачий полицейский, давайте посмотрим. Если вы дислокацию сейчас по телефону заново или в WhatsApp напишите, конкретно возле какого дома, мы завтра же можем направить туда комиссию, дорожную комиссию, на предмет возможности установки устройства лежачего полицейского. Тогда ждем от телезрителя точные координаты, да? Да. Ага. Хорошо. Телефон чал бар экен. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Улица Эркиндык сейчас от Жибекжолу до Баилиной ремонт делается. Но, как правило, не учитывает вот этот заезд на Телеушку. Это тоже улица Эркиндык, Дзержинского старая. И там небольшой участок есть, это параллельно Дзержинской проходит, тоже Дзержинского. В 2009 году тоже ремонт делали, и этот участок не сделали ремонт. В этом году тоже спрашиваем, в планах вроде нету. Хотя это тоже Эркиндык. Там несколько домов и такой проулок есть. И заезд на Телевышку. Заезд на Телевышку, ага. Хорошо, мы вас поняли, уважаемый телезритель? Вопрос ваш понятен? По улице Дзержинской мы планируем 900 метров проложить асфальтовое покрытие от улицы Джибекжилу до Баялинова. Все работы проводятся согласно утвержденному проекту. К сожалению, отклонение от проекта
на сегодняшний день не представляется возможным, так как это, я уже говорил, производятся работы в рамках реализации второй фазы китайского гранта, и там, естественно, есть очень много моментов, которые нужно согласовывать, чтобы внести изменения в этот проект. Но я ваш вопрос понял. Давайте мы на следующей неделе осуществим выезд. Вы оставите координаты, мы с вами свяжемся. Я сам приеду, посмотрю, а вот этом параллели, которую вы говорите, что все время забывается, может быть, мы в рамках другого проекта можем доделать, потому что мы рассчитываем, что этот отрезок должен быть очень хорошим, и достаточно там хорошие дома, хороший район, и все там должно быть гармонично все устроено. Так что мы на следующей неделе к вам приедем. Еще один вопрос на WhatsApp, но до этого у нас еще один, оказывается, звонок поступил. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Алло, саламатсыз ба? Саламатчылык, кылып жатабыз. Мен бул акимге суроо берейин дедим эле. Бул Пушкина Советский көчөсүндө 100 метрлик Пушкина көчөсүндө 6 запрещающий знак турат. Неме эвакуациясы мененчи. Ошо 100 метрге жетпейт. Ошенде деген частный сектор бар. Үйлөгүлөр, келген посетительдер жанында центр сборком турат. Ошо келген кишинин баарын эле ошо күнүгө эвакуация менен жүктөп турат. А келген посетитель негизи үйгө келген киши каяка токтойт негизи ошол маселени көтөрүп көрөлүчү дедик эле. Даже болгон учур президенттик шайлоого талапкер, президенттикке талапкер адамдардын да жүктөп кеткен учурлар болгондо. Анан рахмат, бирок кече күнү биздин көчөнү асфальттап кетиптир, чакан болсо дагы. Анын үчүн рахмат айтабыз. Ошо парковочный маселе боюнча дагы жооп берип койсоңуз жакшы болот эле. Жакшы, сурооңузга рахмат, урматтуу көрөрман. Рахмат агай. Бул жерде борбордук шайлоо комиссиясынын имараты банк болуп турган кезде дагы биз ойлодук элек, ушул банк болбой башка имарат болуп калса көйгөй кичине мындай азайып калабы депчи. Тилекке каршы банк, ал жерде Айыл банктын имараты болчу, алар кеткенден кийин борбор шайком кирип калды. Дагы эле ошол машинелердин массасы ошол жерде көп да, абдан ыңгайсыз жер болуп жатат. Ошо ар жагында биздин ошо социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын имараты бар. Үйдө жагында үй турат. Аларда багыштар өзүнүн унаасында кое алышпайт экен. Бир шлагбаум коюп коюшуптур ал жерге дагы. Ал шлагбаум киргизет, кээ бирөөсүн акчага киргизет. Анан кыска, ошо Пушкина өзү кыска эле көчө да. Ошо сумга келгендер дагы ошо жерге коюп алып туруп сумга жөөтүшөт экен да. Анан кечке маал азайып калат машина. Күндүз жанагындай бир көйгөй бар экен. Мен бул маселени биздин СМО ГАИ деп коет, илгерки аталышы, мурунку аталышы, ошол тиешелүү уполномоченный орган ошолорго берейин, кайра ревизия кылып, өздөрүнүн сунуштарын киргизишсин. Биз дагы ошол комиссиянын курамына аларды чакырып бир чечим кабыл алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө мындай эч кандай сунуш да жок болчу да. Жакшы, Мурат мырза, анда эмесе ушуну менен биздин эфирге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип чыкты. Ишиңиздерге ийгилик, студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңизге абдан ыраазычылык билдиребиз. Бул Шаардыктар программасы болду. Бүгүн биздин студияда конокто Бишкек шаарынын Свердлов районунун акими Осмонов Мурат Мукашбекович болду. Программаны мен Гүлзат Иманова алып бардым. Саламатта калыңыздар.